Кыргызстанда бир суткада коронавирус 119 адамдан табылып, 4 бейтап каза болду. Маалыматка ылайык, жаңы жуктургандар Бишкекте 51, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 28, Ош облусунда 10, Талас облусунда 4, Нарын облусунда 5, Ысык-Көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 2 кишиден табылган. Ал эми бир сутка ичинде 277 адам коронавирустан айыгып чыккан. Бир күндө Бишкек шаарында 3, Ысык-Көл облусунда 1 адам каза болуп, жалпы коронавирустун курмандыктары 1353-кө жетти. Азыркы тапта стационарларда коронавирустан 1265 бейтап, амбулатордук түрдө 1960 бейтап дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 80654 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 75334 киши айыгып чыкты. Бишкекте жол талашкан айдоочуну курал менен коркутуп жаткан киши кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматы кабарлады. Окуя кечээ 28 декабрда болжол менен саат 12:00 чамасында Айтматов көчөсүндө болгон. Анда милициянын кайгылуу кызматкерлери жолдун ортосунда 2 киши урушуп жаткандыгын көрүшкөн. Айдоочулар жол талашы урушуп, бири белгисиз үлгүдөгү тапанча менен экинчисин коркутуп жаткандыгы белгилүү болгон. Милиционерлер экөөнүн урушун токтотуп, курал кармап жүргөн 24 жаштагы баланы кармап, Ленин райондук ички иштер башкармалыктын тергөө кызматына өткөрүп беришкен. Аталган факты Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүүдө. Ошто Карагулжа айыл өкмөтүнүн мыйзамсыз аракети менен мамлекетке 2 миллион 750 сомдук зыян келтирилген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Тагыраак айтканда, Карагулжа районунун Карагулжа айыл өкмөтүнүн 2009 жылы кабыл алынган мыйзамсыз токтому менен Абакир Улуу атындагы стадионго тиешелүү жердин 816 чарчы метри ОТ аттуу жаранга берилип кеткенин райондук прокуратура аныктаган. Тергөө маалында жогорудагы социалдык багыттагы жер тилкенин базар баасы 2 миллион 750 миң сом экени маалым болду. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен аталган факты жаза кодексинин 320-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө амалдарын уюштуруу үчүн райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырылды. Мындан сырткары айыл өкмөттүн жерди ажыратып берүү жөнүндөгү мыйзамсыз токтомун жана соода саттык келишимин жокко чыгаруу боюнча сотко арыз берилип, каралып жатканы белгиленди. Кыргызстанда 6 октябрда саясий туруксуздук маалында Кара Кече көмүр кенинен 25 оор жүк ташуучу автоунаа менен көмүр мыйзамсыз чыгарылып кеткен. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын тараткан маалыматы боюнча, анын ичинен 21 айдоочу аныкталып, ишканага келтирилген 1 миллион сомдун 700 миң сому кайтарылды. Алар акчаны Кыргыз көмүрдүн кассасына төгүштү. Окуяны Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Бет ачылган иштер соттук кароого жөнөтүлдү. Бүгүн 29 декабрь катталган аймагынан башка жакта жашаган жарандар президенттик шайлоодо жана референдумда добуш бериш үчүн каттоосун алмаштыруунун акыркы күнү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Бошайкомдун буга чейин тараткан маалыматына ылайык, жаңы үлгүдөгү ID карта паспорты барлар калкты тейлөө борборлоруна барса, адистер тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип берет. Ал эми эски үлгүдөгү ID карта болсо, аны жаңылаш керек болот. Буга чейинки шайлоолордо каттоосу башка аймактагы жарандар номер 2 форма деген документ аркылуу башка жерден добуш берип келишкен. Кыргызстанда парламентаризмди колдоо кыймылы түзүлдү. Башкаруунун бул формасын жактаган кыймыл Бишкекте 28 декабрда түзүлдү. Иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, саясатчы Бектур Асанов, юристтер Сания Токтогазиева, Нурбек Токтакунов жана бир катар саясатчылар, парламентаризмди колдогон жарандык коомдун айрым өкүлдөрү катышты. Президентке талапкер Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кыймылдын максаты тууралуу айтып берди. Бардык президенттер, саясатчылар бизди алдап келишти. Кыргызстан парламентаризмде жашаган жок, анын баары жалган сөз болгон. Биз чыныгы парламентаризмди орнотуш үчүн аракет кылалы, иштейли. Анткени дүйнөдөгү өнүгүүнүн жолу парламентаризм. Адамды сыйлаган, ага кызмат кылган мамлекеттерде парламенттик башкаруу. Ал мамлекеттерде президенттин ролу жокко эсе. Премьер-министр башкарат, деди ал. Анын сөзү боюнча, парламентаризмди колдоо кыймылы президенттик жана парламенттик системаны жактагандардын ортосунда талкуу өткөрчү аянтча болот.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгыл кызматындагы 90 бош орунга кабыл алуу сынагы аягына чыкты. Ички иштер министрликтин басма сөз кызматы дене тарбия нормативдерин жакшы тапшырган 152 адам сынак комиссиясы менен маектешүүгө кирип 72си өткөнүн билдирди. Алардын 29у орто башкарма курам, 43-ü кенже курам. Эми алар кесиптик даярдык боюнча окууга жөнөтүлөт. Ош шаарында 7 декабрдан тартып ички иштер министрликтин кайгыл кызматынын жана жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлеринен турган патрулдук милиция ишин баштаган. Патрулдук милиция 2019-2020 жылы пилоттук негизде Баш кала Бишкекте киргизилген. Жүргүнчү ташыган поездер Чүй облусунун аймагында 31 декабрдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынан билдирди. Маалыматка караганда өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү төмөнкү багыттар боюнча каттамдарды жандантууга уруксаат берген. Бишкек Токмок Бишкек, Кайыңды Бишкек Кайыңды, Карабалта Бишкек Карабалта. Бардык маршруттар күн сайын, ал эми Карабалта Бишкек Карабалта каттамы күнүнө 2 рет каттайт. Ишканадан бардык санитардык нормалар сакталарын убадалашты. Маршруттар боюнча айрым өзгөрүүлөр бар. Кайыңды Бишкек Кайыңды каттамында лицей деген жаңы аялдама болот. Ал эми Карабалта Бишкек Карабалта поезди Бишкек 1 станциясына чейин барат деп айтылат маалыматта. Түндүк электр ишканасы электр энергиясы үчүн карызы барларды убагында төлөөгө чакырды. Компания жарык берүү үзгүлтүккө учурабаш үчүн абоненттерди карыздан кутулуп, эсептерди төлөө керектигин эскертти. Ишкана карызы барлардын жарыгы аралыктан өчүрүлөөрүн белгилөөдө. Буга чейин Түндүк электр Бишкектеги 1800 абоненттин жарыгы өчүшү мүмкүн экенин кабарлаган. Жарандар электр энергиясы үчүн канча карызы бар экенин билүү үчүн See-Check-It KG Balance сайтындагы абоненттин балансы бөлүмүнө кирсе болот. Ал үчүн эсеп номерин билүү керек. Мындан сырткары абоненттер кол борборго 1209 номер аркылуу чалып, же 0551 001 209 WhatsApp номерине жаза алышат. Каражатты терминал, электрондук капчык, банк жана почта аркылуу төлөөгө болот. Казакстан өзү жасаган COVID-19 вакцинасын натыйжалуу тууралуу билдирди. Саламаттык сактоо министри Марат Шоранов 28 декабрда брифингде берген маалыматына ылайык клиникалык сыноо учурунда препарат дээрлик 96%га чейин натыйжалуу экенин көрсөттү. Бирок министр казак вакцинасын жапырт колдонуу тууралуу айтуу эрте экенин эскертти. Клиникалык база катары Алматы менен Тараз шаарларындагы ооруканалар тандалып алынган. Министр 21 декабрда орусиялык вакцина Караганды шаарында өндүрүлө баштаганын кошумчалады. Азыр анын сапатын текшерүүгө жөнөтүлдү. Январь айынын аягына чейин жыйынтыгы чыгат деди. Буга чейин казак бийлиги калкты жапырт эмдөөгө келерки жылдын баштан тартып киришерин билдирген. Анда препарат адегенде калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүнө, дарыгерлерге, мугалимдерге жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине сайылары айтылган. Кыргызстандын сейсмология институтунун маалыматына караганда 29 декабрда Кыргыз-Өзбек чек арасында эртең мененки саат 8ге жакын учогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Жердин титиреши Ош шаарында жана Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман, Шарк, Кашкар кыштак, Жаңы кыштак айылдарында 4 бал, Кара Суу шаарында Акташ, Большевик, Отузадыр, Каарман, Кыргызчек, Дыйкан кыштак, Жапалак айылдарында 3 балга чейин сезилди. Баштапкы маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Өзбек чек арасында 26 декабрда да күчү 5 балга жеткен жер титирөө болгон. Баткен облусунун айрым айылдарында мектеп, бала бакча жана турак үйлөрдүн дубалдарынан жарака кеткен. 200-дүүлүктүн жеткенчеги кыргыз аткаминерлерине тиешелүү гана жорок. Себеби депутаттарды министрлердин декларациясына үңүлсөң карапайым адамдай күн кечиришет. Бирок чыныгы жашоосунда кымбат баалуу унаалар, хан сарайларга ээлик кылышат. УКМКнын төрагасы басма сөз жыйынында мындан ары ар бир аткаминердин байлыгы текшерилип, мыйзамсыз байыган болсо жазасы катуу болоорун кулак кагыш кылды. Сейчас я знаю, многие из вас начнут продавать свое имущество. Многие из вас начнут там переадресовать другим своим родственникам. След-то остается. След-то остается. Каждого из вас мы будем проверять. Поэтому я вам советую что? Я вам советую продайте, давайте свое имущество и доход государства. Или передавайте доход государства. Коомчулукта чиновниктердин эсепсиз байлыктарын текшерүүгө алып, салыктарын жашырып, байлыктарынын булактары белгисиз болгондорду тыкыр иликтеп чыгышын талап кылышууда. Мурунку 30 жылдан бери жеген чиновниктердин баарын
сот тармагында болсун, прокуратура тармагында болсун, депутат болсун, министр болсун, ошолордун баарын жанагы үй мүлкүнөн текшерип булардын баарын бүт элдин алдында отчет берип жооп берсе деген биздин максат да. Сот системасы жергиликтүү соттордон тарта жогорку сотко чейин коррупциялашып кеткени ырасталды. Камчыбек Ташиев жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгонун ачыктаган. Насчет Гульбары Калиевой, председателя Верховного суда. Да, по отношению к ней возбуждено уголовное дело, дело расследуется. Мы подготовили, мы нашли достаточное количество доказательств о привлечении ее к уголовной ответственности. Жогорку сот жана судьялар кеңеши атайын кызматтын айыптоосунан кийин сот бийлиги тартип коргоо органдарынын басымына кабылып жатканын айтууда. Аны айрым чет өлкөлүк басылмалар байма-бай чыгарышууда. Дал ошол сотторго басым болуп жатканын жарыялап жаткан медиа тармактын өздөрү чыгарган маалыматтын этегиндеги комментарий бөлүмүнө кирсеңиз, көпчүлүк эл сот тармагын реформалабаса жемкорлукка батып кеткенин бир ооздон айтышууда. Соттор оң чечим чыгарыш үчүн карапайым калктын эң акыркы саап ичип жаткан жалгыз уюнун акчасын, жападан жалгыз батирин сатып, берген акчасын жеп жатасыңар. Силердин ар бир чечимиңер карапайым калктын көз жашы. Аны коркпой кекиртейиңерге жейсиңер. Акыр бир күн тешип чыгаарын түшүнбөйсүңөр. Каяктагы негизсиз басым, коррупция жөнүндө сөз болгондо негизсиз болуп калабы? Шуаңарды саткыла, өтүгүңөрдү саткыла. Сотто негизсиз басым силер кыласыңар го. Ушинтип чыга бербей, ак экениңерди доказать кылгыла. Коррупция дегенде өлүмүш болбой. Кече эле күбө болдум. Үйүндө бир га уну жок. Дары-дармегине араң акча таяп жаткан инвалид эженин жалгыз баласын 3 айдан бери камап, энеден 30 000 сом алышты. Деги эле чын жүрөктөн эл үчүн иштеген адвокат сот барбы? Жөнөкөй тургундар гана эмес, укук коргоочулар да соттордун адилетсиз чечимдерине кабылгандыгын айтып чыга баштады. Укук коргоочу Кубат Осмонов Гүлбара Калиева өзү баш болуп, адилетсиз сот чечимдерине кол кабышкыларын бышыктады. Анын айтымында Бишкек шаарынын тургуну 2 үйүн жана жер тилкесин Калиеванын кийлигишүүсү менен бөтөн адамдарга тарттырып жибергенин билдирди. Хамеджанов Абылай төрагалык кылган сот отурумунда ошолор уюшкан кылмыштуу топту тизгиндеп ишти кайра төмөнкү станцияларга жөнөтүүнүн ордуна ошол жерден Калиева өзү кырышып айтты ошол уюшкан кылмыштуу топко. Ошол уюшкан кылмыштуу топтун кызыкчылыгына чечишти. Ал кандай маселе болду эмеспи? Д деген бир 3 балалуу бой энени уюшкан топтун бирөө кирип бала боюнда кылып ал келинди 3 айдын ичинде 2 айдын ичинде үйүн алдап машинасын да талашып атат ошол кыздынчы. Ошол уюшкан топтун мүчөлөрү. Мына ошондо дагы Калиева башында турду. Гүлбара Калиева өзүн кристалдай тазамын деп актанганы менен анын үй бүлөсүнө байланыштуу бир канча иштерин Вечерний Бишкек басылмасы ачыкка чыгарды. Күйөөсү Бейшенбек Ордобаев Аламүдүн районунун каттоо кызматынын жетекчиси болуп турган чакта жер тилкесин мыйзамсыз саткан деп кылмыш иши козголгон. Ошондой эле Калиеванын баласы Жоомарт Ордобаев Сокулук райондук сотунун кызматтык унаасы менен жол кырсыгына кабылып кылмыш иши козголуп, бирок бул иш эч себепсиз жабылып калган. Вечерний Бишкекте жарыяланган макалага Гүлбара Калиева кандай уюн катат жообун күтө туралы. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.